Баткен районунун Аксай айылындагы жергиликтүү тургундар биринчи кезекте азык-түлүк менен кийим-кечектерге муктаж. Тажиктердин огунан чоочулаган элеттиктердин көпчүлүгүнүн үйлөрү жараксыз абалда. Кийим-кечек, жылуу төшөнчүлөрү өрттөнгөн эл убактылуу жайларда баш калкалоодо. Министрликтин атынан жалпы аймакка 80 тонна un берилди. Анын 30 тоннасы Баткен, 30 тоннасы Лейлек районунун тургундарына. Калганы муктаждыгына жараша жабыркаган айылдарга таратылды. Жыл башынан бери социалдык муктаждыктарды жабууга облуска 1 миллиард 87 миллион сом которулган. Сентябрда дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 25 миллион сом бөлүндү. Жалпысын алганда бардыгы өз иретмен кылынып атат, сөз жок. Бирок жанакы биздин жарандарыбыз ичи күйүп, тамдары мисалы өтөлүп кетип, жакын туугандары өтүп кетип, ошого абдан бир кандай бир мындай, ошонун негизинде бир топ көйгөйлүү маселелерди алар коюшту. Анысы бүгүн жагына келдим. Мындагы мен буюрса биздин жетекчиликке жеткизип, анан кийин ошол маселелерди биз карап беребиз. Материалдык жардамдан сырткары психологиялык жардамга муктаж адамдар арбын. Учурда министрлик атайын план иштеп чыгып, эвакуация болгон жарандар менен иштөө тартибин бекитти. Ал үчүн атайын адистердин тобу иш алып барат. Бүгүн ошол Баткенден эвакуированный болуп келген биздин граждандарга кандай жардам берилди, мындан ары кандай жардамдарды беребиз, ошону координациялоо максатында жаңы эле биз чогулуш өткөздүк. Бул чогулуштун жыйынтыгы боюнча биз ошол планды иштеп чыгабыз. Азыркы тапта жалпы эвакуация болгон 136 миңден ашык жарандын жарымынан көбү үйлөрүнө кайтышты. Айрымдары Бишкек шаарына келип убактылуу жашап жатышат. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.